Эненин ичинде бала 5 айлык, 5 айлыгында чарчап калса, бейиште болобу? Былтыр Египеттен китеп көргөзмөсүнөн 22 же 23 айта 20 томдон ашык китеп бар. Муснадул Баззар деген. Өтө чоң хадис китеп. Ошол жерде хадис келет, бул сахих шенемдүү хадис. Wa inna as-siqta la yajurru bi sararu ummihi ila al-janna. Хадисти карап коюңуз. Боюнан түшүп калган бала кыяматта энесинин киндиги туташ болот го. Адатта курсактын ичинде киндиги үзүлө элек болот. Ошо киндиги туташ болуп бойдон түшүп калган бала ушунчалык хадисте айтат, эненин киндигинен кармап бейишке тартып кирип кетет, шапаат көрсөтүп дейт. Сахих хадис. Анткени балада кемчилик жок. Бул Кудайдын бекиткен тагдыры. Бала ал периште сыяктуу күнөөдөн таза. Иншалла кыяматта колдоо көрсөтөт. Бирок балам колдоо көрсөтөт экен деп намазды дагы, орозону дагы, таалим тарбияны да жыйыштырып койбош керек эмес. Эне ошого аракет кылыш керек. Бул бир чети сүйүнчү катары. Туурабы? Ошондой бар. Иншалла. Анан жаш балдар, Бухари Муслимде хадис келет, мусулмандардын жаш балагатка жетпей өлүп кеткен балдары бейиште чымчык болуп учуп жүрүшөт дейт. Иншалла. Аллахым разы болсун. Сиз өзүңүздү аракет кылыңыз.